Анжелика эки бойдок бири-бирин тапты. Болду. Кыргыз эстрада ырчысы Анжеликанын сүйүктүү мырзасы дайыма кызыгууну жаратып келет. Бирок ырчы айым жеке жашоосун эч качан ачыкка чыгарбасын айтат. Жеке турмушумду эч качан ачыкка чыгарбайм. Ичи өрттөнүп, жеке турмушун эптей албай, ушак чыгаргандар айтпаганда айта берсин. Эки бойдок бири-бирин тапты. Болду деп жазып чыкты. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Сайкал Садыбакасова эң активдүү болгон катталуучуларга акча таратабыз. Ырчы Сайкал Садыбакасова Кыргызстанда алгачкы болуп кызыктуу оюн башталганын маалымдады. Бизде сонун жаңылык бар. Биринчи жолу Кыргызстанда эң активдүү болгон катталуучуларга акча таратабыз. Биз эстрада жылдыздары, блогерлер менен биргеликте күнүнө сиздерге 10 000 сом ойнотуп турабыз деп билдирди ырчы. Оюндун кеңири шарттары тууралуу ырчынын инстаграмдагы жеке баракчасынан таанышсаңыз болот. Мындан тышкары ырчы кыз «Эркелей берем» деп аталган ырына клипти тартууга камынып жатышканын да маалым кылды. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Самара Каримова, балдарыңыздар кайрымдуу чыксын. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова кайрымдуулук иштерин улантып жатат. Бул ирет карылар үйүнө барганын тууралуу пост бөлүштү. Ылайым эле карылар үйү жабылып калсын деп тилейм. Ар бир келген сайын жүрөк сыздайт. Кээде концерт берип кетем. Өкүнүчтүү тагдырлар ар түрдүү. Рамазан айында кайрымдуулук иштеримди улантып жатам. Эл сом нөмүр ачып уюштуруп аракет кылып жатам. Бир адамды сүйүнсөк да кубанам. Бүгүнкү карылар үйүнө керек жарактарды Каныбек аттуу кыргыздын мыкты уулу агабыз алып берди. Аманатты алып барып бердик. Каныбек мырза бар болуңуз, бактылуу карылык насип этсин. Ушул посту окуп жаткан замандаштар, ылайым балдарыңыздар кайрымдуу чыксын деп жаздырчы. Эскерте кетсек, Самара Каримова 1991 жылы 10 апрелде Лелек районунун Өзгөрүш айылында төрөлгөн. Жеке ырчы Самара театрлык тобунун жетекчиси, 70ке чукул ырларды ырдап чыккан. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Нурмат Садыров, ырчы. Жубайым болууга талапкерлер көп. Карантин бүтөрү менен концерт берүүгө киришем дейт ырчы Нурмат Садыров. Торгоюм деп боздоп, кыргыз кыздары деп сыздаган ырчы мырза карантинде эмне менен алек, кандай жаңылыктары бар? Маегибиз ушул жаатта болмокчу. Салам Нурмат, карантин кандай өтүп жатат? Саламатсызбы? Эл катары эле үйдөн чыкпаганга аракет кылып жатабыз. Чыгармачылыкка карантиндин таасири канчалык түйүүдө? Ырлар жазылып жатабы? Ооба, карантин учурунда Дубат ырымды жаздырып бүттүм. Бүгүн фотосессия жасап келдим. Айтор чыгармачылык уланууда. Үйдөн чыкпаш керек деген талапты аткарбай жаткасың да. Эрежелердин баарын эле сактап жатам. Биз көп адам болуп чогулган жокпуз да. Фотосессияда мен жана фотограф болсо, студияга барсам деле бир гана адам менен жолугам. Андан тышкары үйдөн чыгууга кайрымдуулук иштер да себеп болуп жатат. Эл арасында тамак ашы жок, жардамга муктаждар көп болуп жатса, үйдөн чыкпаш керек деп жатып алган да туура эмес экен. Кайрымдуулук кылууда кандай окууларга туш болуп жатасың? Үйдө отура берип тажадым деген шүгүр деши керек. Үйүнүн ичинде телевизору, интернети бар. Жегенине наны, ичкенге чайы бар. Каалаган учурда каалаганыбызды кылып коюп эле жатабыз да. Наалып баштаганда биздин эле жаныбызда үйү жоктор, үйүндө бир үзүм наны жоктор бар экенин эстешибиз керек. Жаңы конуштарда чатыры кулайын деп калган кепедей үйдү жыярага алып жашагандардын 5-6 баласын жалгыз баккан жаш энелерди, чын эле тамак ашы жок, ага кошумча жарыгы жок отургандарды көрдүм. Мен кайрымдуулук фонду аркылуу азык-түлүк жактан жардам берип жатам. Андай үй бүлөлөрдү көрүп жүрөгүм ооруду. Биздин өлкөдө жакырлар көп, арман көп экен. Бир үй бүлөгө туш болдум. Ал үйдөгү келин каза болгон эжесин балдарын, өзүнүн балдарын кошуп 8 же 9 бала менен өзүн карыган апасын карайт экен. Келин балдарды апасын караш керек болуп иштебейт экен. Үйдө эркек жок, апасын жарыбаган пенсиясы менен оокат кылып жатышыптыр. Өкүндүргөнү күйөөсү таштап кеткен жалгыз бой энелердин көп экени. Кайрымдуулукту элге көрсөтүп жасаш керекпи же көрсөтпөйбү?
көрсөтпөй да көрсөтүп да жасаса болот. Мен карантинге чейин деле азыр деле эч кимге көрсөтпөй колумдан келген жардамды берип жүрөм. Айрым учурда Инстаграмдагы баракчама жүктөдүм. Анткени бизде ырчыларда катталуучулар көп. Алардын арасында кайдыгер эмес жарандар да жардамга колун сунса экен деген ниет менен кээде көрсөтүп жасап жатабыз. Биз аркылуу кайрымдуулук фондуна акча которгондор бар. Элибиздин арасында жардамга муктаждар канчалык көп болсо, жардам бергендер да ошончолук көп экен. Карантин сени эмнеге үйрөттү? Карантин жакшы деле нерсе эмес. Айла жоктун иши болуп жатпайбы? Үйдө жатып булгат экенсиң. Бирок сабак алчу учурлар бар. Мисалы, мен мурда көп басып, көп ысырап кылчу экенмин. Кафе, ресторанда тамактанып, жума сайын сөзсүз кийим алып турчумун. Көрсөм мынча көп акча коротпой жашаса болот турбайбы? Анан да концерттин эл арасында жүргөндүн, тынч жашоонун баркын билип жатам. Мындан кийин баарыбыз эле Кудайга шүгүр деп жашап калабыз го. Илгери ата-бабабыз мындан да кыйын учурларды башынан өткөрүшпөдү беле? Ага караганда азыр Кудайга шүгүр. Көбүрөөк эмнеден кооптонуп жатасың? Элдин финансылык абалы оңолуп, тез эле жашоо өз нугуна түшүп калса экен. Эл кайра күсүндө тойлорду берип, бапыраңдап калышса экен деп жатам. Элде болсо ылчырларда да болот да. Карантин бүткөндө эмне кыласың? Кандай пландарыңды түзүп жатасың? Март айында Бишкекте, апрелде Москвада концертим болмок. Ошол болбой калган концертимди ишке ашырам. Билишимче, ушул жылы апаңды Меккеге алып барып келдиң. Келгенден кийин текшериштиби? Биз Меккеге январь айында барып 9-апрелде кайттык. Ал кезде вирус Кытайда жаңы чыгып жаткан. Биздин өлкөдө андай маселе жок болчу. Бирок аэропорттон биздин дене табыбызды текшерип өткөрүшкөн. Атайын деле текшерилген жокпуз. Бирок жеңем жана бир кошунабыз медицина кызматкери, алар биздин да карап дене табыбызды текшерип турушту. Андан бери 3 ай өттү. Оорубай эле жакшынакай жүрөбүз. Теманы өзгөртөлү. Жубай тандоодо апаңдын талаптарын эске аласыңбы? Апамдын келиним мындай болуш керек деген талабы жок. Ал мага ишенет, менин эркиме коет. Дайыма акыл эстүү баласың, өзүңдүн жашооңду өзүң каалагандай кур, өз тандооң менен жаша. Сен бактылуу болсоң, мен да бактылуумун дейт. Ал эми жубай маселесине келгенде, негизи сени сыйласын. Сен сыйлаган жубай мени да сыйлайт дейт. Мен да ошондой ойлойм. Азыр жүрөк тейлеген талапкерлер жок болуп жатабы? Талапкерлер көп эле. Кыз таппай жатам же кыз карабай жатам дебейм. Бирок күткөнүм башка негедир. Жүрөгүмдүн жактырганына жолуга элекмин. Үйлөнүп алышпат эле. Аны менен өмүр бою жашаш бар. Бактылуулук деген байлык же бийлик эмес экен. Бай да кедей да окшош эле өлөт, экөө тең жерге көмүлөт. Бактылуулук деген тынч жашоо. Өзүмө бакыт тилеп жатам. Менин чыгармачылыгымды түшүнгөн жубайым болсо деп кыялданам. Мени ыр жаздырсам, азыр үйдөгүлөр досторум менен кеңешем. Үйлөнгөндөн кийин аялым менен кеңешким келет. Жашоодо өкүнүчүң барбы? Өкүнүчүм жок, жашоого ыраазымын, Кудайга шүгүр. Мен ушундай жашоону каалагам. Бирок кээде 22-23 жаштарымда үйлөнүп алсам болмок экен деп ойлонуп калам. Ошол кезде мага сүйүү келген эле. Ошондо үйлөнсөм, азыр балдарым чоңоюп калмак. Эми бул деле маңдайга жазылганы да. Теңиңди таап бактылуу бол. Орозо кармаптырсың, кыйналган жоксуңбу? Рахмат, мен 7 жылдан бери орозо кармайм. Мурдагы жыл андан мурунку жылы күн ысык болуп орозодо кыйналгам. Быйыл жеңил эле. Эртеден кечке үйдө жатабыз. Бир уктап ойгонсок эле ооз ачар болуп калат. 2019-жылды элдин добуш берүүсү аркылуу бир телеканалдын сыйлыгын жеңип алганыңда айрым сахналаш досторуң добуш берүүнүн соңку мүнөтүндө жыйынтык күтүүсүз тездик менен өзгөрүп кетти деп нааразы болушту. Бул сыйлыктын артында жашыруун оюп жүргөн болушу мүмкүнбү? Буйруктан адам эч жакка калып кутула албайт. Буйрук экен алдым. Буйрубаса канча аракет кылсам да алмак эмесмин. Чыжалагандар жең ичинен сүйлөшүп алып добуш берүүнүн жыйынтыгын өзгөртүү дегендер өздөрүнө жараша ойлонуп жатышса керек. Демек алар буга чейин ошондой иштерди кылып жүрүшкөн. Мен андай ишке барган жокмун. Жөн гана добуш берүүнүн токтолушуна бир гана каалаганда бардык ырчылардан Instagram баракчаңа мага добуш берүүгө элди үндөп койгулачы деп сурангам. Кесиптештерим колгондуктан ушундай жыйынтык болду деп ойлойм. Чыгармачылыкта атаандаштык болот. Ырчылардын баары эле алдында эч кимди чыгаргысы келбейт. Шоу бизнестеги досторум да дайыма алдыңкы болгусу келишет да. Эми мен сыйлыкты алып жыргап кеткен жокмун. Сыйлык алсам эле баркым көтөрүлүп, эл менен көбүрөөк сүйүп калган жокко. Баарынан элдин сүйүүсү маанилүү. Ошондо сыйлык алып жатып деле толкундандып, кубана алган жокмун. Сыйлык тапшыруу аземине чейин ар кандай сөздөрдү айтып, кубанч сезимдерди өчүрүп салышкан эле. Элдин сүйүүсүнө арзып жүрө бер. Маегиңе рахмат. Маалымат булагы Супер Шекит Кеji.